Арбаңыздар урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эл аралык башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясынын жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн шерепчилери менен бүгүн сиздер менен биз талкуу кыла турган тема кыз жигиттин мамилеси деген темада сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул жаштарыбызга шерепчи болуп келген биздин конокторду тааныштырып өтсөк, эл аралык башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясынын тарбия иштери боюнча ректордун жардамчысы Исмаилов Рыскул агай. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле жаштар иштери боюнча ректордун жардамчысы Асанов Бакыт мырза. Коомдук ишмер, Дилмүрөгө адеп ахлак жана маданият борборунун жетекчиси Өзбек Чотонов. Жана ошондой эле коомдук ишмер Турганов Жылызбек мырза. Хош келдиңиздер, урматтуу агайлар. Анда бүгүнкү темабыз ушул сиздерден болсун. Сиздер баягы көп тажрыйбаңыздар бар. Ушул кыз жигиттин мамилеси кандай болуш керек, кантип үйлөнүш керек, канча жашта сүйлөшүш керек, канча жашта турмушка чыгыш керек, анда сөз сиздерде. Кыз жигит деген экөө тең арам. Кыз өзгөчө кыздар жүрбөш керек да, жигиттер. Ошо жүрбөш керек. Ана кыздар жүрбөй алса кандай болот? Кантип табышат? Кыздар алданып калчу, азыр көбүнчө жигиттер алданат да. Да, лох болуп чыгат ошо. Жигиттерби? Жармөктөр. Жармөктөр. Ошон үчүн вообще жүрбөш керек. Ата-эне менен сүйлөшүп, кудалашып, анан үйлөнүшөт да. Бул биздин жол эмес да. Бул Таанышканда болбойбу? Таанышып, мындай эми көрүшүп. Бул батыштын жолу, бул туура эмес жол. Кыз жигит болуп жүргөн. Быйышный болуп, экөө тең. 100 жыл алданып, анан кийин үйлөнөт да. Анан ошон үчүн тез ажырашат. Ошон үчүн бул эң туура эмес жол. Мындай жол менен жүрбөш. Урматтуу жаштар, мен буга кошула албайт элем. Анда жаштардын оюн уксак. Эми азыр ким кааласа тез үйлөнсүн да. 21-кылымда таанышып, көрүшүп, интернет аркылуу кыз керек болсо, чуркапарда атаңа барып туруп, айт, мен мына кызга үйлөнөм. Социалдык сеттерди пайдаланса болот, туурабы? Айтсын, жеңелерин айтсын, мен күйөөгө чыгышым керек, давай, мага тапкылар. Анда жаштардын оюну кабыз. Мен кошула албайм. Жаштардын ою кандай? Азыр эми таанышып, көрүшүп, билишип, куда түшүп, мындай жашынакай болуп үйлөнүш керек да, туурабы? Анан таанышпасаңар силер кантип билесиңер? Туурабы? Же агай айткандай турмушка чыга бересиңерби? Кел десе эле. Анан азыр агай дагы бир маселени айтып өттү. Азыр эркектер эмне дедиңиз? Эркектер кыздарга караганда алданат деп атат. Анда жооп барбы? Мен B116 группасынын студенти болом. Жаңы агай айтып кеткен сөздөргө толугу менен кошулбайм. Анткени азыр кыз жигит болуп сүйлөшпөш керек деп атпайбы? Ал кыздар балдар менен жүрбөш керек дейт. А балдар эмне өз менен жүрөбү анда? Демек, кыздар менен балдар сүйлөшүш керек, бирок чеги менен болуш керек да, баарычы. Алданбагандай болуп, баары деген бири-бирин алдабагандай болуп жүрүш керек. Мисалы үчүн ата-эне тандаган балага тий же ата-эне тандап берген кызды ал деген сөзгө да такыр кошулбайм. Анткени азыркы заманда илгерки замандай болуп, мисалы үчүн ата-эне тандап берди, ошо балага тем деген кыз жок, мисалы үчүн азыркы заманда. Баары деле ал өзү тандайт, өзү сүйгөнүнө тиет. Интернеттен тандап дагы сүйлөшүп жүрсө болот, туурабы? Интернет аркылуу да бактылуу талайлуу болгондор барбы? Анысына кошула албайм, билбейм, аны айта албайм. Ошо суроо бар да, чеги менен дегендер кандай? Агай сиз айтпайсызбы, көбүнчө кыздар алданып калат. Кыздар алданып калат. Мурун кыздар алданып калчу, азыр болсо кафелерге барса болот. Чеги деген. Чеги мисалы үчүн айтпайсызбы? Сен айтпайсызбы, мурун кыздар алданып калчу, көбүнчө азыр балдар алданып калат депчи. Ошо алданбаганга чейин жеткирбеш керек да, мисалы үчүн. Алданбай жүрсө болот. Алданбай жүрсө болот, ооба. Ошо кыз менен бала жүрүш керек. Кантип билесиң сен, алдап? Мен сени сүйөм деп атат, мен сен үчүн өлөм деп атат. Кантип билесиң сен? Эми кыз жигит болуп, өзүңдүн айтып, эмне ишендиңиз? Кыз жигит болуп сүйлөшкөнгөндөн кийинчи, мисалы үчүн сен ал баланы сүйсөң, ал бала сени сүйсө болду да, алчы. Ал мисалы үчүн алдоот деп да ойлобойсуң, же алдаган жок, алдоот деп да эмес, же алдаган жок деп да ойлобойсуң да, анычы. Алдап атканын кантип билесиң? Ал лапшаны мынтип үйлөтөт да, лапшалар. Сонун сөздөр менен лапшалар, красивый лапша. Кантип Жок, чеги болот дегенчи, мисалы үчүн, же алдап аткан чеги болот десе, мисалы үчүн, кандай деп айтсам, кучакташып эле же өбүшүп эле эмес, анын барычы. Ооба, көрүшүп
болот. Өкүлдөр лимонад ішіп эле, алыстан сөйлөшөт. Жок, кыз менен бала жүрүп дегендерчи, кучакташып өбүш кабыл эмес да туурабы? Кыз менен бала жүргөндө мисалы үчүн сейилдейт турат, кечинде эшикке чыгат, макулга кошулат. Ал 10 жыл, 20 жыл мурда ошондой болчу. Азыр андай эмес да. Азыр эмнеге андай эмес? Азыр сенин маданияттан калып калып турат да. Маданияттан калып калды эмес эле агай. Азыр андайды алдабай жүрдү дегендер деле болот. Мисалы үчүн бизде делечи мектепте мисалга алып кетсем, эки бала, кыз менен бала эме болчу, сүйлөшүп жүрчү, 5-класстан бери сүйлөшчү, азыр экөө үйлөндү. Анын эмнеси жаман? Мындай фактылар бар да, мектептен баштап. Ал мисалы үчүн алдады деп, экөө бири-бирин алдалды деп айта албайм. Мисалы үчүн кыз менен бала жүрүш керек, сүйлөшөт, экөө үйлөнсө болот. Бактылуу талайлуу. Бактылуу талайлуу. Баракелде. Жанагы мисалы мына ыйлап аборт кылып, уксус ичип, этаждан секирип аткан. Эми ал агай кыздын өзүнүн, ар бир кыздын өзүнүн неметет да турабы, өзүнүн ичинде. Агай кыздардын мисалы үчүн жеңил ойлуу кыздарда аларчы аборт кылып эметкендерчи. Мисалы үчүн азыр эме закон деген бар да турабы. Азыр мисалы үчүн болсо, мен сени алам деп эметсе, мен мисалы үчүн ишенбейм да бугачы. А бул кыздын өзү ар кимдин өзүнүн башында, ал кыздын өзүнүн жеңил ойлуугунан болот да, андай эме бар. Жигиттер дугалы. Ушул жерден. Саламатсызбы? Мен Көлбаев Нуртилек, Б1-16-дан. Мисалы сиз азыр кыз жигит болуп сүйлөшпөй эле койгула деп атпайсызбы? Анан сиз мурун жаш болгонсуз бизде элечи. А сиз дагы ушундай кыз жигит болуп сүйлөшпөй эле ата-энеңиздин макулдугу менен эле аялыңызды алдыңыз беле? Жооп берип койсоңуз. Мен кыз жигит болуп жүргөндө алдангам. Анан кийин ата-энемдин эмеси менен алдым. Анан кийин уже өзүм болдум, уже бирок сүйлөшпөйдүм. Сиздер сүйлөшкөндө турабы, жаш кезде сиздер да сүйлөшкөнсүз. Айтпам, мен сүйлөшкөндө алдангам да. Анан кийин ата-энем алып берди. Анан кийин өзүм алдым уже. Жок, сиз сүйлөшкөн деп атпайсызбы? А сиз лимонад ичип Ошончо айтам, эмистерге айтканда сүйлөшпөй эле. Силер сүйлөшсөңөр тиги лимонад ичип алыста эле турасыңар. А сиз деле ошол учурда тиги лимонад ичип Мен ошону айтып да, сүйүшкөндө лимонад ичегенен өтүп кетесиңер. Ошон үчүн туура эмес адам. Ошон үчүн бул туура эмес. Кыздарды алдайсыңар, алдабайсыңар. Ошочу алданабы, алданбайбы? Жок, эми азыркы 21-кылым илим жана техниканын жылы эмеспи? Причем техника эми? Алданабы, алданбайбы, айтчы. Азыркы кыздар алданбайт, алданчу да кыздар бар, алданбачу да кыздар бар. Алда көрдүң беле? Жок. Такыр. Жок. Алдаучу балдар барбы, алдаучу балдар? Алдаучу балдар бар арабызда, бирок эми Ар бир жигит 4-төн 5-тен кыз бар, ар бир кыздын 7-8ден жигит бар. Значит, алдатсыңар бәрін. Сиз 5 кол тең эмес да турабы. Ар бир кыздын өзүнүн деңгээли бар да. Сиз ар бир кызды эле бирдей эле эметпейсиз? Жок, барбы? 5-6 жигиттер бар, кыздар барбы? Бар, ошолор алдайбы, алдабайбы? Жигитиң барбы, жок? Жок. Бирөөдө. Бирок сиз айтып атасыздар, что сүйлөшпөй эле жүрүш керек деп. Например, мен бирөөнү тандайм, мага жагып калды, эртең барып туруп карасам ал наркоман болсо мен эмне кылам? Билбей эле тийип алдым макуланан. Карасам, 2 айдан кийин наркоман болуп жүрсө мен эмне кылам? Сен бирөө менен сүйлөшсөң, ал сигарет чагат. Жок, сүйлөшпөй деп атпайсызбы? Сүйлөшпөй дегенде мен билбейм да ал кандай экенин. Ал наркоманбы же башка аялы барбы? Мен каяктан билем? Билбей эле тийип алам, жашынакай бала экен. Апа, мен тетиге тийгим келатат. Макул ошого тийдирип кой деп коюңуз. Анан 2 айдан кийин карасам, ал наркоман болуп жүрөт, экинчи аял менен жүрөт. Анан ал алдаса мен ошондо мен эме болуп калам да турабы. А сен анын наркоман экенин сага айтып коебу? Айтпайсыз. Ой, Жулечка, мен наркоманмын, мени сүйбөй эле кой дейби? Сиз айтып атпайсызбы?
сүйлөшпөй тийиш керек деп. Ата энем деле билбейт ал наркоман экенин, туурабы? Же көрүп коюп турбу ал? Жок, сен сүйлөшкөндө эмне айтып койгон наркоман, мен наркоманмын. Ал билинет да постепенно. Сен сүйлөшкөндө жарым жылда, 1 жылда сүйлөшөсүң, анан жүрүш турушун билип каласың, кантип эметкен, баскан тургандан билип каласың анан. Сиз болсо, кандайсың, жакшы, мисалы сен мага жаап калдың, эртең жүр эме, ЗАГСка баралы жүрө. Жакшы экен. Сен 6 ай bir жигит менен жүрсүң, көрсөң наркоман экен. Анан 6 ай дагы bir жигит менен жүрсөң, ал алкаш экен. Дагы 6 ай бирөө менен жүрсөң, ал жалкоо экен. Ушинтип жүрөсүң. Жок, мен как бы сүйлөшкөндө уже байкайсың да. Bir короо жигит менен сүйлөшөсүң. Мына бирөөнүн акчасы жок экен, бирөөнүн костюму менен келип атат, бир дозунун костюмун кийип келип. Көрсө жок экен. Бирөө келип, алкаштын баласы экен. Сен 3 жыл жүргөндө карасаң, атеңиз алкаш экен. Жок, 3 жыл жүргөндө эле эмес, азыр кыздар аябай мурункудан караганда, мурунку кылымдан караганда азыркы кыздар уже жок, азыр аябай билинип калган да. Азыр деле, например, балдар деле уже билет кандай кыз кандай экенинчи. Мындай көрүш турушу менен эле билип коюшат. Кыздар деле ошондой. Билип койдумда. Мындай Сүйлөшпөй эле алып күйөөгө чыгып. Жок, баары бир Сиз деле кыз жигит болуп жүргөнсүз да, туурабы? Сен сразу билип койдуң, анда сразу чыгып бердиң күйөөгө. Сразу билинбейт как бы. Мен деле азыр курска келип туруп эле, мен сканирование билбейм да, например, очки кийип туруп, бул мындай экен, тиндей экен, муну менен сүйлөшпөйм, болду деп туруп жүрө албайм да, туурабы? Мен деле 1 ай мындай сүйлөшүп көрөм. Одноклассниктер менен деле, например, группалаш деле мен биринчи курсмун бүгүн. Группалаштар менен жүргөндө деле, бул биринчи көргөндө, например, могу аябай начар кыз экен, не дейин жалжактаган кыз дейсиң бир күнү карагандачы. Анан сүйлөшүп көргөндө вроде, жакшы эле кыз экен, ыймандуу эле кыз экен дейсиң. Биринчи азыр как бы внешность не обманчива, книга по обложке не судят дегендей. Мисалы, сүйлөшкөнгө барганда жигит меле жакшынакай болуп барат да. Жакшынакай сөздөр сүйлөйт, жакшынакай кийин алып барат туруп. Кыз да ошондой да, меле скромный да. Ана самом деле 6 жигит бар. Анан сиз айтып атпайсызбы ошо? Каяктан билет жигит туруп? Жок, анан сиз айтып атпайсызбы ошо? Сен билем да. Мына беде, мына финансовый экономический институтта мени баары билет дейт да, оняк барат башка жигиттер. Ошо биринчи көргөн менен эле үйлөнүш керек деп, жүрбөш керек деп. Ошо сиз айткан боюнча биринчи көрүп туруп эле анан үйлөнүп алсаң кандай болот? Башка аял бар экенин билбейсиң да сен. Жакшы, бизде азыр жаштар өтө көп болуп атат. Буюрса жаштарга да орун берели. Өтө актуалдуу маселе бул кыз-жигит мамилеси. Саламатсыздарбы? Мен Казакова Назик БА 15-чи эмеде окуйм, студентмин. Мындайча айтканда, агайдын айтып жаткан сөздөрүнө мен такыр кошула албайм. Менимче, мен ойлойм, башында сөзсүз түрдө бала менен биринчи таанышып, сүйлөшүп, бири-бириңди эми мүнөзүңдү билип дегендейчи, чогуу басып, сүйлөшүп, анан жана биякта студенттер айтып кетпедиби? Башында биринчи көргөндө адамды эми сразу айта албайсың да, бул сыртынан баары эле вроде жашынакай көрүнөт, сүйлөшүп келгенде адам башкача болот. Ошон үчүн мен оюмда бул башында жигит менен сүйлөшүп бири-бириңдин дальнейшем жашай турган, өмүр бою жашайсың ошон мененчи, өмүр бою жашайсың. Ошон үчүн бири-бириңдин мүнөзүң эме келеби, кандайча бири-бириңди түшүнүп жашайсыңбы, будущем балалуу болосуң. Ошонун баарында чогуу бир эме ал айтат, напримерчи, эркек киши бул үйдүн эмеси болот го, башкарат го алчы. Эркек киши баш болсо, аял киши ал моюн болот. Анан кийин ошо эркектин айткан эмесин аял киши макул болобу? Ошо бири-бирин түшүнүп жашаш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн жигитиң барбы? Сүйлөшкөн жигитим жок. Такыр сүйлөшкөн эмессиң мектепте дагы. Сүйлөшкөм, сүйлөшпөйм деп, сүйлөшкөн эмесмин деп айтпайм. Мен деле сүйлөшкөм, чогуу эле басып сүйлөшүп депчи. Сүйлөшпөй калгам эмне себептен? Эми сүйлөшүп жүрдүк, чогуу эле сиз айткандай эле чогуу эле паркта басып, лимонадты ичип дегендейчи. Бирок менин характерим менен анын характери топ келишкен жок да, ошого байланыштуу мен сүйлөшкөн жокмун. Саламатсыздарбы? Мен азыр
мындай жаштардын чөйрөгө болгон көз карашы ар башка да. Мисал үчүн айта кетсем, мисал үчүн бир балага көчөдөн бир кыз өтүп баратса, ал бет мындай топ келишкен жакшынакай кыз болсо, ал жагып калат. Мисал үчүн азыр көп балдардан мындай уже практически бул далил. Анан мисал үчүн анын артынан дең ошол бала барат. Анын номерин алганга аракет кылат, анан ал менен таанышканга аракет кылат. Бул жакта дагы андан биринчи ошентип номерин алып таанышкан кызы турат. Ошентип балдардын кыздардын мындай сүйлөшкөн кыз жигиттердин саны өсүп баратат. Сен сүйлөшкөн кызың барбы? Жок, ошо алдайбы, алдабайбы? Азыр мына бүт жигиттер эле серьезный ба? Келе эле баары эле ушунуска үйлөнсөм деп барабы, же жөн эле барып туруп азыр бир аз ойноп жүрөйүнүшмүн дейби жигиттер? Жок, бул менен түбөлүктүү боло турган нерсе эмес ал. Бул күнүмдүк жашоосун неметиш үчүн көпчүлүк бар да ошондой. Анан андай эместери деле бар. Алдаган жигиттер көппү же жок? Алдаган кыздар. Азыр колдо. Мен өзүм жигитмин, мен өзүм алдайм, башкаларын билбейм, айта албайм. Жылыз мырза, сөз сизде. Жаштар болуп атат, чындыгын айтканда мен өзүм ажыга рахмат терең айтып коеюн. Ушундай жаштар тарбиялап, балдардын мүнөзү мектепте жана окууда калыптырат деген сөзүм айтып да. Бирок мына мен айтайын дегем, ата-эне эч качан балдардан жамандык каалабайт. Каргалап тапам деген сөзүм мааниси мына азыркы күндө жаштар менен кыздар менен ортого мамилеңер дайыма ачык, таза, тунук, мындай кереметтүү бир жакшы болуш керек да. Мына кол жеткиз болуп, ошо сүйүүнүн баркына жетиш керек деп ойлойм да келечи. Сиз кандай үйлөндүңүз эле ошо айтып Мен берсеңиз. мындай биз ал убакта Союз малында тарбия башка болчу. Бизде Кыргызда Союз малында идеология өтө күчтүү болчу да. Биздин кыздарга аяр мамиле, бул ыйман деген нерсе аябай өйдөгө турган да. Biz ошол маалда мына кыздар менен тегил азыркы Азизбек ажы турайды да. Азыркы күндө азыркы заман менен аркы заманда кичине өзгөрүштөр бар да. Ал убакта биз мындай кыздар колубуз тийип кетсе деле мындай өзүбүз мындай башкача болуп кетет элек. Титиреп. Анда сезим башкача болчу. Анда көз карашыбыз, мамилебиз башка, коомчулукта карайт, тартип болот элек. Мындай болот экен, тигиндей экен деп. Ал сөзсүз түрдө биз ошондон да уялат элек, тартынат элек. Анан мындай жакшы мамиле кылганга, жакшы эме кылганга аракет кылат элек. Биз ошону сүйлөшүп, мисалы мен кенче мен үйлөнүүдөн мурун сүйлөшүп, мына таанышып, анан убакыт сааты келгенде анан бир жылдан ашып жүр, анан биз билдик шу бирөөгө действительно отуруп. Сиздер ошо кыз жигит болуп сүйлөшүп турушкан да? Эми мындай да, мен ар кандай нерсе бар эми. Ал убакта биз сүйлөшүп жүргөнбүз. Аны ачык айтышым. Ата-энеңиз каршы чыккан жокпу? Эми мындай да, эгерде мен түшүнөм, тандоо ар бир адамдын өзүндө болуш керек да. Ар бир кыз болобу, жигит болобу, ар бирдин өзүнүн жакшы тандоосу болуш керек, бирок ата-эне менен сөзсүз түрдө акылдашыш керек. Ата-эненин сөзүндө болуш керек. Анткени азыр мындай маселе бар да, мисалы жанагы ошол көлдүн баласы, мисалы Баткендин кызын сүйүп калса, эми алыс болуп калыптыр, жол алыс дегенде мындай ата-энелер каршы чыгат да эми. Салты башка, жол алыс деп, жана ушундай маселелерде азыркы жаштар эмне кылыш керек? Ошол баягы сүйүп калган жармагүлдү алыш керекпи, же ата-энеси болуш керекпи? Эми мындай бул өтө мындай жакшы суроо болду да. Менге да өкүнүм Кыргызстандын ичинде туруп эле алыс болду. Азыркы күндө мен билем бир расмелер кыздар өзүбүздүн кыздарыбызды мына Кытайга, Пакистандыктарга, түрктөргө саясатын бузуп атат. Алардын динибизге эч качан туура келбейт. Анын өткөн балдары да бизге динибизге туура келбейт. Кантип өсөт, кантип тарбиялайт? Атаны ата деп этсе, апаны апа деп этсе, мисалы капырлар болсо. Мен ошол жерде таң калам. Чындыгын айтсамчы, мен анын бир кыргыздын улуту көбөйсүн. Кыргыз деген көбөйсүн деген мааниде. Эгер менен көл менен баары бир атанын балдарыбыз, бизге көл же таласты бөлүштүн кереги жок. Баардыгы эле кыргыздын кыздары. Бизге айтчу экен, баягы алып кетсе, алып бара турган жер бекен, болду, эчтеке болбойт. Эч нерсе эмес, азыр техниканын жетишкендиги. Биз ойлойм, кайсы жерде болбосун кыз өзүнүн бактында ата-энесинин батасын алыш керек. Эң башкы ата-энесинин, апасынын, атасынын батасын алса, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөттүн мааниси ошол. Эч качан эме кылбаш керек деп ойлойм, эч тоскоолдук кылбаш керек деп ойлойм. Анда жаштардан сурап көрөлү, урматтуу жаштар. Мына ушул суроодо силер кандайсыңар? Эми азыр турмуштары кандай да? Бул академияга келип табышып калат, туурабы? Анан кээ бир учурда ошо ата-эне макул болот, көпчүлүк учурда ынанбайт. Анан ушундай учурда сүйүү эмне болот деген маселе да. Жанагы сүйүү деген 5 тамга дары болот жаштарга деп дарысын табып алса. Анан ошондой учурларда эмне кыласыңар? Кимге моюн сунасыңар? Анда жаштардын оюн уксак. Мен ошол эгер апам же атам кыз таап берсе, атамдын эле сөзүн угуп, ошол кыз менен
Атаң айтканды аласың. Да, вот ошо. Азыр мындай болуп атпайбы? Азыркы кылымда болсо ушундай. Кызды сүйүп калсаңчы? Ошо алып келген кызды. Атам алып келген кызды да. Жок, сен өзүң башканы. Өзүм кыз. Атаң башканы алдып атат да, айылдан. Сүйүп калсам азыр эми башка да, азыр вообще башкача. Эгер мен ушул окуу жайга бир машина менен келип туруп эле токтотуп күндө 1-2 жолу машина менен келсем, мен күтпөгөн кыз келип отурат да жанымачы. Акчасы бар депчи, серьезно. Азыр бүт эле ошондой болуп кеткен да. Даже карыган киши менен үйлөнүп атпайбы акча үчүн депчи. Кыздар ушундай болуп калганбы? Ой, бүт менин оюмча ушундай да. Суроомда ушу жигиттер кыздарды алдайбы? Кыздар жигиттерди алдайбы? Мен негизи алдагым келбейт да. Мен өзүмдүн характеримде. Сен өзүң айтып ал. Вообще барбы ушундай? Кыздарды алдаган кыздар барбы? Алдаган жигиттер барбы? Балдар, мисалы, кыздар көп да, чем балдарга караганда алдагандычы. Балдар азыраак жеңиш. Кимдер көбүрөөк? Кыздар да көбүрөөк мен. Алдамчы кыздар көбүрөөк, Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, Жеңиш мырза ушул баягы кайсыл окуу жайдын алдына машина айдап келсең, күтпөгөн кыз келип олтурат деп атат да. Силер ушундайсыңарбы, кандай? Эми ал ар бир баланын өзүнөн зависит да. Бала жаккан болсо, ошол машинага отургуң келсе отурасың. Анан канча чакта деле балдар менен сүйлөшкөңдө, кыздар менен сүйлөшкөңдө тагдырыңга жазылган бала менен кызга үйлөнөсүң да. Эртең Жеңиш машина айдап келсе, анан ушул машинасында отурасыңбы? Жок, мен ал баланы тааныбайм да, мен ал баланы тааныбагандан кийин. Отургузбайм да мен. Тааныбагандан кийин эмнеге отуруш керек? Может, ал бала башкача көрүнөттүр. Сыртынан көрүнгөнү менен ичинен башкача болот. Сырты жалтырак, ичи калтырак болушу мүмкүнбү? Ооба. Негизи мындай да, кыз менен эгер таанышып калсаң, эмеде шариатта негизи 3 эле жолу жолуктуңбу встречага, свиданияга. Ошо 3-сүнөн кийин уже үйлөнүп алышың керек да ошо кыздычы. Ошентип аласыңбы эми? Ооба. Мен 3төн ашык жолукпайм да. 2 жолу жолугам, бүттү уже чечип коем да, болот же болбойт экенчи. Ошондо дароо эле чечет экенсиң да? А болбой калса эмне аласың? Болбой калса ошо, айла жок, бир нерсе косяк табабыз. Болбогонда дагы башка жол бар. Эми жанатан бери атыңыз Жеңиш болобу? Сиздин айтканыңыз туура эмес да, анткени дүйнө жүзүндө Кыргыз Республикасында мындайча айткандачы, канчалаган кыз бар. Ар бир сиз эме деп атпайсызбы, машина айдап келсем, любой кыз келип, мен күтпөгөн кыз келип отурат депчи. Кандайча сиз машина айдап келип көрүңүзчү, сиздин жаныңызга бир кыз барат бекен? Эми келмек беле уже баары. Жок, сиз ладно, башка универге барып туруңуз. Любой кыз келип отурабы? Көп болсо, кыйын экен, мондай машинасы бар экен. Жеңиш. Сиздинчи, сиз менен сүйлөшүп көргөндөн кийинчи, допустим, чын эле жанатан бери айтып жатат, сиздин сыртыңыз жалтырак болгонуңуз менен ичиңиз калтырак болуп атпайбычымбы? Андан кийин дальнейшем кандай болот сиз менен? Ушундай, урматтуу көрөрмандар. Саламатсыздарбы? Сиз айтып атасыз го, мисалы, ата-энесинин батасын алмайынча эме турмушка чыгууга болбойт деп. Албетте ата-энесине, мисалы, биринчи кыз деген тааныштырат, ата-энесине айтат үйлөнөрдүн алдында, күйөөгө турмушка чыгаардын алдында айтат да ата-энесине. Анан тааныштырып, ата-энеси макул болсо анан турмушка чыгат да. Мен мындай да кыз жигит болуп жүрүп, үй ушуп атат, кучакташып атат, ар жерде жүрүп атат, барып жатып атат, носкисин жууп атат, майкаларын жууп атат. Ошого чейин жетип калды. Анан кийин келип айтып, эки балалуу болуп анан атаңыз айткандар бар. Жок, агай. Мен айтам, жүрбөгүлө. Антени алдап келесиздер деп. Ооба, бар агай, бирок андай эместер да бар. Ошол барлардын арасына, мисалы, ошондой эместер да кошулуп калып атат да. Мисалы, андай эмес кыздар да кошулуп калып. Мына 16.000 аборт дейт, жылына 16.000 аборт. 12 жаштан 25-ке чейин. Булар кимдер булар? Баары сүйгөндөр да. Ошончо 1000 аборт не деген бул? Негизи 5 кол тең эмес, агай. Анан себеби азыр жакшы адамдар бар, жаманы бар, анын ичинде өтө эле жаманы бар. Анан ошол 5 кол тең эмес. Мисалы үчүн андай ошол сиз айткан ата-энесин айтпастан эле үйлөнүп, 2 балалуу болуп, анан ата-энесин айтышат дегендер. Булар Кыргызстандын өзүндө эмес, башка чет өлкөлөргө барышып, ошол жакта жашоону өткөрүшүп, ошол жакта көпчүлүк бөлүк ошол жакта болуп атат. Өзлөсөм, азыр деген мындай ата-эненин тарбиясынан да зависит да, бүт баары ата-эненин тарбиясынан болот да. Мындай ар бир адам акыл эси бар да. Мындай дээринен болот да барычы. Атасы деле кызы, мисалы, кызы болсо деген чоңоюп келаткан атасы байкайт.
эгер ал кыздын дээринде болсо, акыл эсинде, мээсинде кичине бирдемке болсо, атасынын бир эле айткан сөзүн эсине түйүп алып, же байкесинин айткан сөзүн эсине түйүп алып, ошол кайра бир бала менен сүйлөшүшкө же кайра бир жолугушууну эстеп кетсе, то есть бирөө ошо жолугушууга чакырса, байкесинен коркуп же сыйлагандыктанбы же алардын сөзү мээсине түйгөн дээринде бар болгон үчүн ал кыз деген ошол жолго барбайын деп мындай ошол нерседен баш тартат да. А эгерде кыз дегенде байлыкка же кандай бир ата энеси же эң башкысында атасынын тарбиясы керек да кызгачы. Ошо атасы көп тарбия бербесе, анда ал кыз деген мындай балдар менен сүйлөшүп, эркек балдарды сыйлабай мындай. Сиз сүйлөшкөн жигитиңиз барбы? Жок. Жокпу? Бир да жок сүйлөшкөнсүзбү? Сенин ата энең эмне айтат? Жигиттер менен жүр деп айтабы же жүрбө деп айтабы? Менин атам деген, өзүмдүн атам деген, мен эми чоңоюп келатканымды байкады да. Канча уже 1-чи курс болдум, мен 8-чи класста чоңоюп. Сенин ата энең жүр деп айтабы же жүрбө деп айтабы? Жүрбө деп айтты. Ошо бир сөздү. Жүрбө дейби? Жигиттер менен жүрбө дейби? Вот мен да ошону айтып атам. Кыздардын сулууна карап жүрүп атышпайбы? Бул азыр балдардын оюнда эчтеке жок. Бул кийин мен бала төрөп бере алабы, балама татыктуу эне болуп бере алабы, мен үйүмдү ата энемди бага алабы деп балдар эч аны ойлогон жок да. Мындай ата энемдин татыктуу келиним болобу деп ушинтип балдар ойлогон жок да. Бул азыркы айтпадыбы жаңы эле ойлойбу депчи кыздардычы. Биз наоборот ошону ойлойбуз ичибизденчи, бирок айта албайбыз да, сен ушундай депчи. Айта албайсыңар. Ошондой да. Биз деле ойлоп жүрө бере турбайсыңар. Кыздар, балдар то есть ойлойт да ошондойчу, ушундай бактысынчы. Бактысын ойлошот, а булар наоборот ойлойт да. Ушундай мен менен ушинтип жүрөт. Кыздардын бактысын ойлойсуңарбы же өзүңөрдүн бактыңарды ойлойсуңар? Экөөбүз тең. Эгер балдар Мен мына суроом бар да. Мен суроом бар. Мына азыр мына жигиттер бүт бар кыздар менен жүрүп атат да. Ушулар азыр үйлөнөм деп жүрүп атабы? Жок. Бирөө да үйлөнбөйт. Эми балдар кыз жигит мамилеси деген аябай жакшы мамиле да. Бул мамиле деген баардык мамиле жакшы болот. Мамилени сыйлаш керек. Мамиле болбосо эч нерсе түзүлбөйт. Анан кана ошо кыздар турат, балдар турат. Кана бирөө айткылачы, менин күйөөм ырайы суук болсун дегенде колуңарды көтөргүлөчү. Менин күйөөм аябай жаман болсун, менин аялым келесі болсун деген колуңарды көтөргүлөчү. Андайлар жок, туурабы? Баарыңар жакшы сулуулукка, баарыңар жакшы ыйыктыкка умтуласыңар. Же ушактын отурган кыздар, мен кайнымеме чай бербейм, атамдын колуна берем дегендер айткылачы четтен. Андай жок, кыргыздын баласынан андай болгон эмес. Же мен кайнатамды кайненемди сүйлөйм, аял алсам аялымдын азабын колуна берем деген балдар барбы? Жок андай балдар. Бул неден келип чыгат? Бул үйлөнгөндөн кийин өз ара түшүнбөстүктөн келип чыгат. Биз эмнени кое бердик? Көпчүлүк учурда. Биз тарбиянын башатын кое бердик. Кыргыз эл улуу эл, карагыла. Аябай тарбия экенин эл. Кыргыз менен тең келаткан элдерден аслы киши калды. Аслы улут калды. Пешенектер, варяктар, балавец деген жок. Кумга сиңген сууда жок болуп кетти. Неден жок? Неден жок болду? Өз ара мамилеси жок. Өзүнүн улутун наактын сактабандыктан алар жоголуп кетти. Биз дагы ошого жакындап баратабыз. Бул кишилер туура айттыдар. Эмне бул? Бири-бирибизди сыйлагандыктан жаңы технология, жаңы бир нерсе көчтүк деп эле туура эмес жаман нерселерди алып жакшы жагын албай, мисалы ошол эле батыштын жаман жагын алып, ошону өзүбүзгө сиңирип, өзүбүздүн адат, өзүбүздүн салт, биздин каада салттын бир бөлүгүн кылып алгандыгыбыздан бизде сыйлоо деген маселе улам бизден кетип баратат. Улууну сыйлоо деген ата эне маселесин такыр унуттук. Мына бояктан жигиттер кыздарды жамандатат, кыздар балдар жамандатат. Кана биздин патриот, намыскер жигиттерибиз чогуу кетип баратат. Сүйлөшкөн жеринен бири-бирин сөгүп сүйлөшөт. Отурган жеринен кез уяласың. Маршруткага отургуңарчы биздин мамиле. Маршрутканын астыңкы арт бөлүгү жаштардыкы, алдыңкы бөлүгү кыздардыкы, дагы жаштардыкы. Карабайт, сый деген жоголду бизде. Сый деген жоголду. Улууну урматтоо деген жоголду. Эки сөздөн кийин эле биз эмне кылат? Пошол, сошол деген сөздү айтып уруша баштайбыз. Кишипейлик жоголду. Анан биз өзүбүздүн улуттубузду, өзүбүздүн дилибизди жана ата энебиздин айткан артын сыйласак, баалуулукту сыйласак, биз жакшы жактарды алабыз. Бизден тукуму жакшыланган мыкты Манастан өткөн, Чыңгыздан өткөн балдар жакшы балдар төрөлөт. Ызуучу болгон жерде үйдө кандай атмосфера түзүлөт? Жаман атмосфера. Адай мына сиз наркы сакташат да. Ошо Манас кыз жигит болуп жүргөнбү?
кайсы жерге барып шарап канкей же кийинки амелдер менен шарап ичкенин билбейм, бирок алардын ортосунда сый болгон, мамиле болгон, түшүнүү болгон. Кыз жигит болгон эмес, бирок Болгон эмес. Эришип жүрө эмес паркта. Бирок кыз жигит болбосо дагы биздин салтта бир жакшылык бар. Бар болчу да. Төркүлөп барчу. Төркүлөп баруу деген шарт бар болчу. Күйөө баланы сыйлоо деген шарт бар болчу. Кызды сыйлоо деген шарт бар болчу. Бүгүнкү күнгө чейин кыздар эмне? Куда түшүү, Төш. Сөз ташыбайт, төш таштыр. Бир да эркек кишиге төш бербейт. Бөлөк бир да төш бербейт. Кыздын баалуулугу Биздин наркыбыз, да. Биздин наркыбыз кудалашып үйлөнүп туруп, ата-эне барып, анан кийин тандап, мисалы мына Жакып барып, бүт жерди тандап жүрдү да, Жакып бир нече жыл. Акыры каныкей тап, анан кийин мына көрдүңбү, атабыз бар. Анан кийин мына жыргады каныкей. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жаштар сүйлөсүн теле долбоорунун кыз жигит темасында сүйлөшүп аткан теманын уландысын кийинки ушул убакытта ушул эфирден аяндан көрө аласыздар. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар.